Мен биринчиден аял киши катары, экинчиден социалдык тармакты тейлеген вице-премьер-министр катары бир топ ошол казинонун аркасы менен жабыркаган үй бүлөлөрдүн эми көбүнчөсү аялдар. Ошо аялдар деген кайрылып, энелер, апалар кайрылып, ушул жерден 5-созувта ошол өткөн иштеп жатканда, 6-созувта иштеп жатканда деген бир топ айымдар келип жатышты. Ал кезде деген мен форум айымдар, депутат айымдардын форум жетекчиси да болчумун. Эми аялдардын көз жашы, апалардын көз жашы бул мындай жөн эле мындай көз жашы эмес да. Канча тагдырлар сынды. Бул маселени кайра эле өкмөт кабинет министрлери көтөрүп атат. Бирок мен аларды эле түшүнүп атам. Экономика жагы бир топ адамдарды жумушсуздук калтырып койгонбуз деп атышат. Азыр өзгөчө мындай мигранттарыбыз да кайрылып келсе, жумуш керек деп атышат. Анан деген экономикабызга салым кошулат дейт. Анан биздин жарандарыбыз кирбейт, ал көзөмөлгө алабыз деп атат. Бул бир жагы, экинчи жагы расмий түрдө казинолорду жапканыбыз менен баарыбызга эле маалым. Бүгүнкү күндө расмий эмес түрдө казинолор иштеп жатат. Аны деген укук органдары жада калса өздөрү бир эме сөз бар, крыша деген сөз бар, ошентип өздөрү мындай калкалап турушат экен. Ал да элге маалым, жашырын эмес. Бирок жеке менин колумду эми жүрөккө койгон позициямды айтсак, мен каршымын.